Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Турциянын маданият министринин орунбасары. Өзбекстан маданият министринин орунбасары. Азербайжан, Казакстан. Poster var ha. Ayranı Travis biz niçin çeşa tanrında. Şaripovичтің қолдауы менен жана Түрксойдың чечими Кадырман коноктор Ордода ош Борбордук Азиядагы 3 шанын ысуу менен байланышкан байыркы шаарыбыздын тарыхында туралы имараттар, мечиттер, медреселер курулган. Ош Фергана чөлкөмүндөгү ири шаар катары өсүп чыккан. Оштун тарыхы кыргыз элинин абройлуу башчылары элибиздин, жергебиздин тарыхында
Sözlük programımızı жыйынтыктайбыз. Ал эми Ош шаарында жыл бою элдик меймандарды косууга даяр. Сооронбай Шариповичке bir ризашылығымды білдіргім келеді. Өз атымнан, мынау түрік дүниясының санатшыларының атынан. Неге десеңіз, сол шешім алғандан бері соны өзі ұсыныс жасап, сосын өзі қадағалап, ең соңында міне ашылышқа келгені біздің үшін үлкен бір мақтаныш болады. Неге десеңіз, президенттің өзі сөз сөйлеп, біздің жыл бойы болатын іс-шараларымызға бағыт көрсетіп, бұл іс-шараларды да үкімет болсын, мына қаланың басшылығы болсын, үлкен деңгейде өткізетінде қазір менің ешқандай күмәнім жоқ. Неге десеңіз, осы президенттің осы біздің іс-шараны қолдағаны, өзі Ошқа арнайы келгені біз үшін бұл осындай үлкен дәреже өткізуге жауапкершілікті туғызды. Қырғызстан үшін, бүкіл түрік дүниясы үшін үлкен іс-шара деп білемін. Сондықтан ендігі өткізетін осындай ашылыш болсын, түрік дүниясының Башкентінің жабылысы болсын, осындай деңгейде өту керек. Үлкен планкада осы Қырғызстан көтерілді. Қадірлі мекендештерім, урматтуу бүгінгі аземнің қатысушылары, азиз меймандар, бүгін Ордолу Ош шаарында чоң майрам Ош түрк дүйнөсүнүн мадани борбору салтанатына кош келиңиздер. Түрк дүйнөсүндө орошон орду бар. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн мадани борбору деп жарыяланды. Кыргызстандын Коолут эл үчүн Түрксой эл аралык уюмунун бұл чечиминин мадани жана саясий чоң мааниси бар. Бүгүн түрк дүйнөсүнүн желеги Кыргыз асманында байыркы Ошто желбиреп турат. Жалпы түрк маданиятын бириктирген бүгүнкү майрам өзгөчө салтанаттуу маанайда өтүп жатат. Бүгүнкү салтанатка 20 ашык өлкөлөрдөн ардактуу конокторубуз келишти. Жалпы түрк дүйнөсүнүн маданият чеберлери чогулду. Алардын арасында Азербайжан, Босния, Казакстан, Македония, Өзбекстан, Россия, Сербия, Түркменстан, Туркия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү бар. Гагаузиядан дагы өкүлдөр келишти. Байыркы шаарыбыздын салтанатында ЮНЕСКО, ИСЕСКО жана башка бирөөлүү эл аралык уюмдардын жетекчилери жана өкүлдөрү катышып жатышат. Муну биз бир тууган элдердин зор колдоосу деп билебиз. Бүгүнкү иш-чаранын маанисине берилген бийик баа жана урматчы деп кабыл алабыз. Ошту түрк дүйнөсүнүн мадани борбору деп жарыялап, аны дүйнөгө жер салган Түрксой эл аралык уюмуна жананын баш катчысы Дүйсен Касайновго терең ыраазычтыкты билдиребиз. Урматтуу салтанаттын катчылары, кадырман коноктор, Ордолу Ош Борбордук Азиядагы 3000 жылдан ашкан тарыхы, маданияты жана өтө бай салттары бар эң байыркы шаар. Ош шаары континенттер аралык байыркы улуу жибек жолунун чордонунда жайгашкан. Ал чөлкөмдө гана эмес, дүйнөдөгү ири соода, социалдык, экономикалык жана мадани борборго айланган. Ош шаарында түрдүү саясий системалардын, маданияттардын, дини конфессиялардын, чыгыш менен батыш цивилизацияларынын карым катнашы жүргөн. Эжелтен бери түрдүү цивилизациялар айкалышкан шаарга айланган. Ар түрдүү маданияттардын үлгүлөрүн өзүнө сиңирип, башка чөлкөмдөргө тараткан. Ош шаары ири диндердин Зороастризм,
буддизм, христиан жана ислам дин бир эле учурда тынчтыкта өкүм сүрүшүн үлгүсү болгон. Ош Сулайман пайгамбар из калтырган ыйык жер, атактуу Бабыр жашап өткөн касиеттүү шаар, анын тарыхы Даңазалы Сулайман падышанын ысмы менен байланышкан. Байыркы шаарыбыздын тарыхында Тимуридтердин династиясынан чыккан Захириддин Мухаммад Бабурдун өмүр таржымалы өзгөчө орунду ээлейт. Ал Ошто ажайып кооз, бейиш жери катары сүрөттөгөн. Ушул чөлкөмдү байырлап, өзүнүн өлбөс өспөс Бабур намесин жараткан. Байыркы Оштун байманалуу тарыхы Араб, Перс, Европа элдеринин эң атактуу окумуштары менен тарыхчыларынын эмгектеринде ташка тамга баскандай жазылып калган. Ошто нечен даанышман ойчул окумуштуулар, теологдор, ислам алымдары жана чыгаан акындар жашаган. Орто кылымдарда Оштун өзүнөн атактуу даанышман алым Омар ибн Муса аль-Оси чыккан. Мусулмандар дүйнөсүндө Сиражиддин деген ат менен даңкы чыккан 12-ci кылымда өмүр сүргөн алым Али ибн Осман дагы Ош жергесинен. Анын Фетави Сиражити же Сиражиддиндин фатвасы деген кол жазмасы 1827 жылы Калкуттада жарык көрүп, ал эми 1915 жылы Англияда кайрадан басылып чыккан. Ал эми дагы бир мекендешибиз Абдаллах аль-Оси ошол кездеги Багдаддын илимий чөйрөсүнө чыгаан теолог, окумуштуу катары таанылган. Ал Багдаддын илимий борборлорунда дарс окуган. Бул тарыхый маалыматтар шаарыбыздын эзелтен эле илим жана билим борбору болгонунун далили. Ош шаарынын айланасында биздин заманга чейинки 4-5 кылымдарга таандык 10-дан ашык чептердин калдыктары бар. Алар дүйнө жүзүндөгү археологдордун кызыгуусун арттырып келет. Биздин күндөрдө орто кылымдарда курулган шаардагы 30-дан ашык тарыхый эстеликтер жана баалуу мурастар калыбына келтирилген. Шаардын аймагындагы сүрөттүү ташта Сулайман тоодогу адам колу менен тартылган байыркы сүрөттөрдө асман аттар аталышы менен ааламга даназасы кеткен даван күлүктөрү, күн адамынын элестери чагылдырылган. Бул сүрөттөгү таштар Ош аймагында байыркы маданияттын алгачкы башаты жаралгандыгынан кабар берет. Урматтуу салтанаттын катышчылары, Ош Улуу Жибек жолунун эң башкы артериясы. Бул чөлкөм аркылуу соода кербендери батыш менен чыгыштын байланыштырып турган. Шаардын Улуу Жибек жолунун тоомунда орун алышы анын саясий, соода экономикалык жана маданий ролун жогорулаткан. Оштун базарлары менен кербен сарайлары байыртан даңазаланып келген. Ал ар кайсы маданияттар менен улуттарды бириктирип, жакындатып, чыгыш менен батыштын көпүрөсү катары кеңири таанылган. Урматтуу мекендештерим, атактуу Манас бабабыздын ысмыда Ош менен байланышы бар. Манас эпосунда Ош, Анжиян, Аксы, өзгөн шаарларынын Алай Каракул аймагынын аталышы жер суаттары бул сөзүбүздү ырастап келет. Ардактуу меймандар, Ош бир нече маданияттардын өзгөчө катмарын көргөн. Караханиттер жана Кокон хандыгынын доору Ош шаарынын этаптуу мезгилин мүнөздөйт. Ошол кезде тарыхый, маданий архитектуралык имараттар, мечиттер, медреселер курулган. Ош Фергана чөлкөмүндөгү ири шаар катары өсүп чыккан. Оштун тарыхы кыргыз элинин абройлуу башчылары, элибиздин, жергебиздин тарыхында, саясий аренасында өчпөс из калтырган чыгаан инсандардын аттары менен тыгыз байланышта. Алар белгилүү Кубат би, Ажы би, Алымбек датка, Нузуп би, Алымкул аскербашы, Курманжан датка, Болот хан жана башкалар. Алымбек датка 1932 жылы 32 жашында Анжиян вилаятында бек болуп дайындалган. Вилаяттын саясий административдик борбору Ош шаарынын так ортосуна өзүнүн ак ордосун жайгаштырган. Ушул жерде
Kurmancı'ndan özünden birge kadırlı konaktordu, abroylu işmerlerdi, elçilerdi kabul alışkan. Köptögen tarihi, siyasi, sotsialдык, ekonomikалық meselelerdi çeşip duruşkan. Oz Bayırtadan, Kuvat Bi, Hacı Bi doğrularında Kırgızlardın tarihi, siyasi, administrativdi borboru katarı tanılgan. Hurmatlı saltanat azemdin katçıları, kadırlı konuktor, Bayırkı Ordolu Oş, Borbor Aziyadagı önükön şaharlardan biri. Oş şaharı өлkөнүн tarixi menen, taqdiri menen kanattaş yaşadı. Şahardın taqdiri, eldin taqdiri menen ündöş boldu. Şahardın tarihi buruluş mezgili Sovet doğruna tuura kelet. Kol önörçülük öndürüştön iri zavod fabrikalardın şaharına aylandı. Tekstil enerjayı, oğul maşina kuru tarmagı jandandı. Sotsialдык madani infrastruktura özgördü. Bilim jana madani mekemeleri köböydü. Jogorku okuu jaylar, profesionalдуу drama teatrlar, filharmonia, kinoteatrlar açıldı. Doğru almaşkan sayın Күнөштү Ош şaharı da жаңыруда. Şahar özünün sotsialдык biografиясын özgörtüp, önör jay megapolisi bolup kaldı. Oş şaharına 2003 yılı memleketlik mänidegi makam berilip, şahar respublikalı özgöçö mänidegi şaharga aylandı. Mehmandost, özgöçö kolorittegi, ırgaktagı dinamikalı önügüp baratkan Oş şaharı administrasiялык саясий, ekonomikалық, илим билим берүүчү, руханий жана тарыхый madani борбор болуп саналат. Акыркы жылдары жалпы өлкөбүздөгүдөй эле Ош шаарында да ишкерлик жанданып, туризм соода өнүгүүдө. Жолдор оңдолуп, жаңы социалдык объектилер салынып жатат. Башка чоң шаарлардагыдай эле Ошто да көйгөйлөр аз эмес. Ынтымак жана биримдик болсо, алар сөзсүз чечилет. Şahardın geleceği ken ekendігine men tereң işenem. Hurmatlı mekendeşlerim, ardaklı meymanlar, Bayırkı şaharыбыз tarixinde dalay sınavlardı baştan geçirdi. Bирок kıyın кезендерде Oştu көңүлүттү, ар дайым сабырдуулукту, ынтымакты жана биримдикти сактап келди. Bayırkı şahardын бай тарыхы, tüptü madaniyatı, saltı, oşondo öyle jarkın kelечекке umtulgan emgekçil eli var. Oş şaharın eli, tınçtırtın bağısın bilgen, ынтымақты жоғары bağlagan el. Oştun kutu, meymandoz, kökürek açık, dili taza elinde. Hurmatlı mekendeşlerim, kadırlı meymandar, Oş şaharı dünyögө belgili жазуучу, гуманист, философ, атактуу жердешибиз Чыңгыз Айтматтын ысмы менен да терең байланышкан. Мына ушул Байыркы шаарыбызда кичинекей Чыңгыздын балалык көз карашы калыптанган. Ош Айтматтын балалыгынын шаары. Урматтуу салтанаттын катышчылары, ар бир шаардын өзүнө таандык жана мүнөздүү символу болот. Байыркы Оштун символу бул Iyık Süleyman Too. Bu kasiyeti toğuz 2009 yılı UNESCO tarafından bütkül dünyölük adamzatlık muras katarı tanıldı. Al dünyölük materyaldık muraslar tizmesine girdi. Dünyada Iyık Too dep atalgan 3 obyekti bolsa, anın biri Süleyman Too. Süleyman Too, Kırgızstan eli gana emes, dünya ellerinin Iyık madani murası jana sıymığı. Mına uşulardın bağırın eski alganda Ordolu Oştun Türksoy tarafından Türk dünyasının madaninin borboru katarı jarıyalanışı mıyzam çenemdi görünüş. Bayırkı Türk sivilizasiyasının en ataptı okuyaları, tarihi prosesi Oş arkılı ötkön. Bugün Türk madaniyatını alıp жүргөн bordoşlarımız 3000 yıldan aşık tarihi var, kasiyetli Oş şaharında madaniyat tuğusunun aldığında birikti. Alar Türk dünyasının birimdigin jana madaniyatın jar salıp, жалпы dünya ellerinin ынтымакка жана тынчтыкка үндөшөт. Урматтуу салтанаттын катчылары, madaniyаттын башкы миссиясы адамдагы адамдыкты,
рухани баалуулуктарды, гуманизм идеяларын, тынчтык менен биримдикти, мадани көптүрдүүлүктү жана толеранттуулукту сактап калуу. Ушул ыйык милдетти байыркы ош, касиеттүү ыйык шаарыбыз аркалап жатат. Биздин майрамга келген бардык өнөр адамдарына, алыс жакындан келишкен ардактуу меймандарыбызга терең ыраазычтыкты билдиребиз. Ош түрк дүйнөсүнүн мадани борбору салтанатын ачык деп жарыялаймын. Бүгүнкү салтанатыбыз кут болсун, урматтуу агайын туугандар.